ибра деген кечирип салуу. Кутулуудун дагы бир оңой жолу кечирип салуу. Карыз берген адам карады дагы экинчи тарафты. Байкуш кыйналып калыптыр, шарты жок экен деп кечирип салды. Мейли ушул карызды мен кечирдим деди. Түшүнүңөрбү? Муну менен дагы не болот? Экинчи тараф кутулат. Экинчи тараф кутулат. Мен кечтим дегенден кийин ал экинчи тараф кабыл кылдым деген болсо, же кабыл кылбаса деле, ошо менен тиги адам карыздан кутулат. Андан кийинки сүрөт, 7-сүрөт рахан. Рахан деген залог. Күрөө. Бир адам карыз алат. Карыз алгандан кийин экинчи тараф залог талап кылат. Мисалы, миллион сом акча карыз алды. Рахан койду, бир унасыны, машинасыны, жерини койду. Эми тиги адам карыз бербей жатат. Эми ушул рахындан сен карызыңды өндүрүп алсаң болот. Ошол коюлган залогдон карызыңды өндүрүп алсаң болот. Бербей жүрген болсо, залогду сатасың да баалап туруп, ашыкча болсо акчасын кайтарып бересиң, кем болсо кайра аласың. Ошол негизинде өзүңдүн акчаңды өндүрүп алсаң болот. Залог аркылуу дагы акчаңды өндүрүп алсаң болот.